Комментарийлер дәл ушундай сөздөргө толуп кетти. Бизден сакал койгон молдекелерибиз ушундай болсо, калгандары эмне болот? Бул молдекебиз үй бүлөлүк зомбулук боюнча шектелип кармалды. Жеңил унаанын ичинде 5 адам болгон, жок жерден өлүп кала жаздады. Каршы тилкеге чыккан жүк ташуучу унаанын айдоочусу колун көкүрөгүнө коюп, кыргыз элинен кечирим сурады. Атасынын унаасы менен кырсыкка кабылган бала унаасыны 1 сааттын ичинде оңдотмокчу болду. Ушулар жамаша жаңылыктар түрмөгө видеонун астына ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Кече күнү мен келет Сусамырда алгонго чыктым эле. Байкой билбей калыпмын. Кечирип коюңуздар. Сусамырда каршы тилкеге чыккан жүк ташуучу унаанын айдоочусу аныкталды. Бишкек-Ошуна жолунун Сусамыр тилкесинде жүк ташуучу автоунаа каршы тилкеге чыгып, жол кыймылынын эрежелерин одоно бускан айдоочу аныкталып, унаасы айып короого киргизилди. Бул тууралуу бүгүн 11 январда ЖККБнын басма сөз кызматы билдирди. Малым болгондой мыйзам талаптарына ылайык тиешелүү протоколдор түзүлдү. Кооптулук жараткан ор жүк ташуучу унаанын видеосу интернет желесине тарап, коомчулукта кызуу талкуу жараткан. Кечирип коюңуздар. Экинчи кайта албайт. Мындай кылып чыкпай. Протоколдор, өзүмө тийиштүү протоколдор полный түзүлүп берилди. Рахмат, кыргыз элим. Экинчи кайта албайт. Бишкекте мас айдоочу жол кайгыл кызматынан качууга аракет кылды. Бүгүн 11 январда Бишкекте мас абалында унаа башкарган айдоочу кармалды. Милициянын кайгыл кызмат башкармалыгынын кызматкерлери шектүү түрдө жүрүп бара жаткан Lexus үлгүсүндөгү унааны байкашкан. Кызматкерлердин унааны токтотуу боюнча мыйзамдуу талаптарына карабастан айдоочу баш ийбей качууга аракет кылып, жол кыймылынын эрежелерин одоно бузуу менен башка жарандардын коопсуздугуна коркунуч жараткан. Көрүлгөн ыкчам чаралардын жыйынтыгында унаа токтотулуп, текшерүү жүргүзүлгөн. Анын жыйынтыгында айдоочунун мас абалында экени аныкталды. Аталган факт боюнча тиешелүү протоколдор түзүлүп, унаа айып короо жайына токтотулду. Экс-депутат үй бүлөлүк зомбулукка шектелип кармалды. Ички иштер министрлиги ири алдамчылык фактысын жана буга чейин зомбулук боюнча келип түшкөн кайрылууларды иликтөөдө. Ички иштер министрлиги өзгөчө ири өлчөмдөгү алдамчылык фактысы боюнча кылмыш ишин тергеп жатат. 2022 жылы жаран алдоо жолу менен акча каражаттарын алып, каражаттарды жеке максаттарына жумшаган аныкталган. Шектүү катары 1966 жылы туулган жаран кармалды. Мындан тышкары ички иштер органдарына аталган адамдын жубайынан буга чейин үй бүлөлүк зомбулук боюнча кайрылуулар келип түшкөн. Бул материалдар катталып, мыйзамда белгиленген тартипте каралууда. Тергөө иш-чаралары уланууда. Атасы билип калбасын деп жигит унаасын 1 саатта оңдотмокчу болду. Өзбекстанда жаш жигит катуу талкаланган унаасын сервиске алып келип, атасы билип калбаш үчүн аны 1 сааттын ичинде оңдоп берүүнү өтүнгөн. Шашылыш өтүнүч соц тармактарда кызуу талкуу жаратты. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Бардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу алдаган. Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч.
Көз санаңыз. 2026 жыл 11 январь Зорлугу айдоочу Мас абалында карама каршы тилкеге чыгып сутакта кызыл стопор өтүп Мас абалында айдап аткан жерден кармалып айыптоого тартылып атат. Мен Батма, Жогорку Кеңештин мурдакы депутаты Бердиев Акулу Тагаевичтин 38 жыл чогуу жашаган мыйзамдуу аялымын. 5 баланын энеси. Менин коомчулукка чыгуумдун себеби азыркы учурдагы зомбулукка кабылып, анын басмырына чыдабагандыктан үстүмө аял алып, мени кордогондугунун себебинен болуп атат. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, мен азыр аябай коркунучта жашап атам. Балдарымдын коргоосунда жашап атам. Кайсы күнү кирип келип мени чаап кетет деп коркунучта жашап атам. Ушу мен өмүрүмдү, мен эмемди коргоп бериңиз. Учурда мен азыр көчөдө калуу коркунучунда турам. Анткени бул адам мени үйдөн чыккын. Бул үйгө сенин акың жок. Бул мен эжемдин үйдү бошотуп чык, сен көчөдө калган деп кууп атат. Биз жашап аткан үйдү биз участогунан бери алып, участок кезинде алып, ар бир кирпичине чейин эме кылып, өзүбүздө багып курганбыз. Бирде акеси Тайыр деген кайнагамдагы кичине балама чалып, апаңарды алып чыгып кеткиле. Ал үй тадежемдин үйү, ал жерге силердин акыңар жок. Апаңарды алып чыгып өзүңөр баккыла деп айтты. Кайра аял алып жүргөнүнөн дагы балдарым үчүн кечирип отурсам, ал үйгө келип мага кол көтөрүп, балдарга кол көтөрүп, бизге өмүрүбүзгө коркунуч туудургандыктан мен коомчулукка чыгууга аргасыз болуп атам. Ушунча жыл чогуу жашап, ал менин үстүмө 10 жолу аял алды. Мен билгенден азыркы учурда 4-5 аял менен жашап атат. Баламдын чоңу 38 жашка чыкты. Менден кийинки алган аялдардын балдары 20дан ашып калыптыр. Ошо 60ка чыккан жашымда мен үйдөн чыгып кайка барам. Мен эч жака барган эмесмин, мени эч жака чыгарган дагы эмес. Мен чыгып каякта жашаймын. Менин башка жашай турган эч жерим жок. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, менин коопсуздугумду коргоп бериңиз. Анткени бул киши менин өмүрүмө коркунуч туудуруп атат, мага кол салуу болуп атат. Менин балдарымдын өмүрү коркунучта. Бизди коргоп бериңиз, сизден суранам. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Кече күнү мен келайт Сусамурда алгонго чыктым эле. Байкой билбей калыпмын. Кечирип коюңуздар. Бүгүнкү күндө ГАИ кызматкерлери кармап СТНК киргизди машинени. Кечирип коюңуздар. Экинчи кайта албай мындай кылып чыкпай. Протоколдор, өзүмө тийиштүү протоколдор полный түзүлүп берилди. Рахмат, кыргыз, экинчи кайта албай. Dadam bilmasin temasi. Bir soatda berish kerak akaga. Dadasi bilib qo'ysa bo'lmas ekan. Qani, bir soatda qilamizmi, yo'qmi ko'ramiz.